Эй, сен, экинчи партада отурган, көк куртка кийген. Атың ким? Менин атым Алексис. Алексис. Ордуңдан тур да лекциямдан чыгып кет. Мен сабагыма эми эч качан келбе. Мен түшүнбөй жатам. Мен экинчи жолу кайталабайм. Рахмат. Эми айткачы, эмне үчүн мыйзамдар бар? Мыйзам эмне үчүн керек? Коомдук тартип үчүн, адамдын укугун коргоо үчүн, өкмөткө таяна алыш үчүн, адилеттик үчүн. Рахмат. Азыр айткыла. Мен силерден классташыңарга адилетсиз болдумбу? Ооба. Анда эмне үчүн эч кимге үн каткан жоксуңар? Эмне үчүн мени токтотууга аракет кылган жоксуңар? Эмне үчүн бул туура эмес деп айткан жоксуңар? Көрдүңөрбү? Силер азыр үйрөнгөн сабакты 1000 саат лекциядан да түшүнмөк эмессиңер. Эгер аны жашап көрбөсөңөр, силер үн каткан жоксуңар, анткени бул силерге тиешелүү эмес болчу. Бул менин ишим эмес деп ойлодуңар. Бирок угуп койгула. Эгер сен бүгүн адилеттик үчүн турбасаң, бир күн келип адилетсиздик сенин эшигиңди кагат. Анда да сени коргоп турган эч ким болбойт. Биз менен бирге өскүң келсе, биздин ачык Telegram каналга кошул, комментарийге плюс белгисин калтыр.